Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору номер 4 кесиптик лицейдин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен ар бир кесип ардактуу деген темада сөз кылабыз. Биздин таанышманыбыз айткан, ошол кайсыл кесип болбосун анын майын чыгара аткарган адам соопко жетет деген. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ушул жаштарыбызга конок болуп келген биздин төрүбүздүн куттуу конокторун тааныштырып өтсөм, коомдук ишмер Буркан Молдобаев агабыз, кош келдиңиз. Жана кино режиссер Мухтар Атаналиев агабыз, кош келдиңиз. Анда урматтуу коноктор, бүгүнкү биздин темабыз мынакей сиздерден болсун. Буркан ажы, сөз сизде. Биринчиден ассаламу алейкум. Урматтуу эртеңкинин ээлери, бүгүнкүнүн колундары, кыргыздын уулдары. Бүгүнкү темабызда ошол ар бир кесип ардактуу деген темада номер 4 кесипчилик окуу жайында сиздер менен жолугушуп атабыз. Мен бүгүнкү күндү көрүш сиздер менен жолугушуума кубанычтамын. Себеп дегенде ар бир күндө туруш жана ошону тирүүлүктү көрүш бул өз бакыт. Анан ошол ар бир кесип ардактуу дегенде мен сиздерде биринчи эле суроодон баштайын деп атам. Ушул кесипти кесипчилик техникалык окуу жайын сиздер окуп атканда өзүңүздөр туура тандап алдыңыздарбы, же бирөөдүн мажбурийби, же болбосо бир убактыны бош өткөзбөстөн эле амалыбы, же болбосо ушундан бир агарып көрөйүн, бир ушу кесиптин ээси болуп, бир элиме, мамлекетиме, журтума бир жакшы пайдам тийгизейин деген максатта окуп атасыздарбы? Мен ошону биринчи суроом. Анан ошого улай жана ушул жерде Кыргызстандын төрт бурчунан келип окуп атыпсыздар. Мен сиздер менен жана будан тышкаркы убакта сүйлөшсөм, айтыңыздар Баткенден, Ош, Жалал-Абад, Нарын, Көл, Чүй, Талас, кош бардык райондордон келип окуп атыпсыздар. Ушуну эртең ата энеңиздерге, бир туугандарыңыздарга, эли журтуңуздарга уят болбой, ушу кесиптин ээси болуп барып, ошо бир керекке жарайм деген максатта окуп аткан балдар болсо, ушуга кол көтөрүп, анан кийин өзүңүздөрдүн бир оюңуздарды айтып кетсеңиздер. Кандай себеп менен келдиңиздер, кандай максат койдуңуздар? Анан кийин ушул кесипти кайсы кесипти электрширетүүчү, кышкыноочу, же шыбакчыбы, ушул жөнүндө айтып анан тааныштырып анан ошол жөнүндө бир айтып кетсеңиздер, мен ушуну билгим келет да. Мисалы, мен дагы ушул кесипчилик техникалык окуу жайын окугам. Талаш шаарынын номер 90 кесипчилик техникалык окуу жайын мен артыкчылык диплом менен бүткөм, өзүм курулушчумун. Анан ошо бүгүн ушул темада өтүп атканына мен да абдан кубанычта келдим. Себеп дегенде мен да өзүмдүн кесибимди сүйүп ошол техникалык окуу жайын бүткөндөн кийин жогорку окуу жайын политехник институту уланткам. Маселен, ошол себептен анан мисалы үчүн курулуштун кандай пайдасы бар экен, азыр бүгүнкү өсүп аткан учурда азыр курулуш кандай өсүп атат, туурабы? Кыскасы ар бир адамдын башына, жеке башына да керек болсо турак үй жай куруш үчүн да керектүү нерсе да. Анан ошол жөнүндө гана кимдер эмне айта алат? Саламатсыздарбы? Менин атым Санжар. Мен жыгач устачылыгына тапшыргам. Мындан мурда Талкас окуулук орто мектебин бүтүрүп, бул окуу жайга тапшыргам. Тапшыруумдун себеби азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бардык аймагында мындай көбүнчө жерлерде үйлөр курулуп жатат. Ошол үйлөргө кичине ичине мындай жыгачтан жасалган бир нерсе буюм киргизгенге жардамдашайын деп ошолго салымымды кошоюн дегем. Мен могу эшикте турганда дагычы бир агай менен сүйлөштүм да. Ошондо агай айтып калды. Бизде Шабдан деген бир жигит мектепти кызыл диплом менен бүтүп, аттестат менен анан ушул жерге келди деди да. Анан кийин ой жигит, сенин артыкчылык көлүгүң менен келипсиң бул жерге аттестатың менен. Сен бул жерде эмес жогорку окуу жайын окубайсыңбы? Сен кайсыл мектепке болсо да, кайсы окуу жайын болсо дагы алат десе, жок ай мен ушуну окугум келип атат деп, мен өзүм койгон астыма койгон бир максатым бар.
Bunun мен өзүм ишенип турам деп айтты дейт. Ана 1 жылдык ушул жерде окуп бүтүп, анан Алматыга барып, Алматыда бир компанияда иштеп ушул убакта. Анан заочный азыр политехнический институтка тапшырып, ошол жакта окуп аткан экен. Мына карагылачы, мисалы анда бир койгон максат болду да. Себептен ал кесипчилик техникалык окуу жайын бүттү, кесип алды. Жана ал биринчиден чоң фирмада иштеп атат, бирөөгө жакшы ишин кылып берип атат, экинчиден өзүнө нан таап жеп атат. Үчүнчүдөн ал ошол окуусунун кичинекейинен баштап фундаментин кандай нерседе эмгек кылып башташ керегине түшүнүп атат да. Мындай түшүнүк болуп атат да. Мен бул кесипти тандаган себеби азыркы учурда көп мындай үй жок, үйгө зар болгон адамдар көп. Мен максатым акча таап байышта эмес, мен максатым адамдарга жардам берүүдө. Ушул кесипти тандаган себеби анан ийгиликке кайсы убакта жетесиң, ийгиликке адамдардан өзүңдү койсоң эч убакта ийгиликке жетпейсиң, ошол бир орунда жүрө бересиң да. Анан качан адамдардан өзүңдү ылдый сезип анан өйдөөгө умтулсаң, ошондо ийгиликти көрөсүң. Ошол себептен бул курулуш кесибин тандадым, адамдарга жардам бериш үчүн. Мен эгер жаңылбасам, ушул Муктар аке 85-жылы ушул жерде окусаңыз керек эле. Баягы сиз азыркы бул жигит айтып өтпөдү? Негизги максатын айтты да. Сиз кайсыл максатта окудуңуз эле, анан азыркы бүгүнкү темага эмне дейсиз? Биринчиден, ассаламу алейкум. Мен өтө кубанычтамын. Себеби дегенде ушул жерден алгач аскерден келгенден кийин ушул жерден билим алышты баштагам да. Анан азыр мына Бурхан агайыңар айткандай эле мен да бир мындай максаттар болгон, баягы ылдыйкы тепкичтен баштап жогору кетейин депчи мындай. Эми азыр мен бир нерсени айта кетейин, ачык айтканда мен минтип мойнума алып жүрчүмүн да, институтта окугам. Мына ушул жерде окугандан кийин ушунун эле базасында институтта жогорку билимди алыш үчүн баягы бул жерде баягы сантехниканын газосварщиктендер бар да. Мен деле ошону окуп туруп анын жогорку окуу жайдагы водоснабжение, канализация деген жогору жагын уланткам да. Бирок ошол жерде 5 жыл окуган студентке караганда, 3 күн баягы туура иштин үстүндө өзү практикалык иш жүргүзгөн, 3 күн иштеген сантехник кыйын билет деген түшүнүктө болчумун да. Негизинде эле ошондой да. Негизинде эле баягы практика менен көзүң менен көрүп, колуң менен кармабасаң, ал теоретически окуу бергенден пайда жок да. Ошон үчүн окутуунун системасы дагы ошол кесипке окутуунун системасы ошол иш үстүндө болуш керек да менин түшүнүгүмдө. Туурабы? Ар кимдер өзүңөр бураманы кармап көрүп, тетикти сезип көрүп, анан ишти баягы окусаңар, ошо окуу менен иш кесип менен жанагы окуу теория айкалышат дагы, ал жакшы кесиптин ээси болуп чыгат да. Анан эми бул мен эмне үчүн бул жерге келип окугандын себеби да, баягы ылдыйтан баштайын дебедимби? Бирок силер азыр мындай жакшылап ойлоп көрсөңөр мындай. Ооба, кесиптин ээси болуш да жакшы. Бирок ошо кесипти ошол жүрөк менен барып туруп кайсыдыр бир коомго аралашып, ошону иш жүзүнө жүргүзүп кетиш бул өзүнчө чоң маселе да. Мындай коллектив менен иштешип кетишчи. Ошон үчүн кесиптин ардаксызы жок да, баардыгы ардактуу. Болгон эле кесипти мен кандай алып кетем деген нерсе бар да. Мен ошону кантип алып кетейм? Ошондуктан эми бул жерде балдардын баары эле негизинен 90%тан ашыгы менимче өзү жакшы көрүп эле мен ушул ишти алып кетишим керек деп келсеңер керек балдар. Ошондой да, туурабы? Анан үйдөгүлөр жөнөттү эле, анан кийин тигил жөнөттү эле, бул жөнөттү эле эмес болуш керек да. Өзүңөр мындай жакшы каалап келгенсиңер, а? Демек ошонун өтөлүнө чыгыш керек деп ойлойм да. Жакшы, баракелде. Кол көтөрүп аткан жигиттер бияка келсиңер. Келгиле. Мынакей азыр агайлар жакшы маселени айтып атат. Буюрса мынакей. Силер дагы эми бүгүнкү темага кандай ойдосуңар же аз бул жигит айтып өтпөдү? Негизги максатым акча табуу эмес дейт да. Мен атым Адилет. Алыскы Нарын району, Ат Башкын районунун Кара Суу айылынан келдим. Бияка негизи өзүмдүн каалоом менен тапшыргам 4-лицейге. Анткени азыр Бишкек шаарында айылдык жеринде деле бүт жаңы тамдар салынууда. Жумуш дагы көп болот. Айткандай акчасы да жакшы. Эгер өзүң ошо ишиңди жакшы алып кетсеңчи. Негизи ар бир эле кесипте мындай өзүң ишиңде профессионал болсоң, акчасы да жакшы, пайдасы да көп тиет деп ойлойм. Элге да пайдаң ошондо көп тиет. Ошондо менин оюм мындай, кайсы кесип болбосун өзүңдүн кесибиңде мындай чыгаан болуш керек да. Кесипкөй болуш керек. Мыкты билген, адис. Ошо өзүңдүн кесибиңди бардыгынан жакшы билген. Ошондо жакшы болуп кетет деп ойлойм да. Мисалы дагы ушундай маселе бар да, мына бул жерде ошол
биз билгенден ушул айрым жигиттер мисалы 50-100 миңдеген адамдарга иш берип мыкты жеке ишкер жана ошол биздин өлкөгө өкмөткө жакшы баягы мыйзам негизинде баягы аркы беркисин төлөп берип жакшы иштер жасап аткандар бар да. Орусияда, Казакстанда жана башка жерлерде да жүрөт. Келечекте бир ушундай жанагы биздин аталарыбыз айтат, арканды алысыраак таштагыла, ниетти кенен койгула деп айтып калат да. Анан келечекте дагы бир кандай бир чоң иштер жасасам деген тилектер барбы? Негизи өзүм оюм негизи мындай болчу да. Ушул эмеде окуп, анан биякты бүткөндөн кийин жанагындай прорабтыкы да бар го. Ошого тапшырып, анан ошо жанагындай чоң имараттар салганда ошолор айылга түшсө депчи. Ошондо айылда салынганда аякта негизи көп да кишилер, иштечи кишилер. Айылдан айлыкка иштегенде мындай акчасы да жакшы болот. Ошо жакка ошондой кылып иштесем элге пайдасы тиет деп ойлойм да. Ошо бүгүнкү темабыз ар бир кесип ардактуу деп сөз кылып атабыз. Ошол негизи эле шариятта эмне дейт? Сөз сизде. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Эми ар бир кесип ардактуу туура. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир адам дейт өзүнүн муктаждыгын өзү чече билиш керек дейт. Доорго учурга жараша кесип үйрөнүш керек дейт. Ошол учурда мусулман дейт кылган ишин кемелине келтирип кылыш керек дейт да. Эң жакшы кылыш керек деген. Бир жолу ошол сахабалардан бирөөсү пайгамбар ушул жерде өзү күбө болгон, ошо кабыр көр казылып аткан мезгилде ошо бир жер кичине оюгураак экен да. Анан пайгамбарыбыз ошол жерде мындай түздөп, мындай көзгө көркөмүрөөк кылып түздөп койбойсуңбу деген да. Алла Таала сулуу, көркөмдү жакшы көрөт. Ар бир ишти Алла Таала зул камал, зул жалал дейбиз ба, кемелдин ээси, жалалдын ээси болгон. Анан кемелине келтирилген иштерди жакшы көрөт дейт да. Мындай айтканда баягы кынтыксыз иш кылыш керек деп атпайбыз, бүгүнкү баягы кынтыксыз техника, кынтыксыз иш деп рекламаларды катып кетип атпайбы? Ошол сыяктуу мусулман момун кынтыксыз иш кылыш керек. Аягына чейин берилип иш кылыш керек, колунан келишинче ошол ишти эң жакшы аткарганга кылыш керек да. Анан бул жерде Мухтар байкебиз туура айтып кетти. Адам ошо көңүлүнөн жактырып иш кылыш керек. Туурабы? Себеби көңүлүнөн жактырган учурда, чын дилиңен, чын көңүлүңөн ошол ишти кылган учурда, ал өзүнчө бир чыгарма болот, өзүнчө бир укмуш иш болот. Биз Кыргызстан азыркы кезде мамлекетибиз чындыгында ушундай кесипкөй ушул адистерге муктажбыз. Анан мына кесиптик техникалык окуу жайлар деп келгенбиз. Ошол профтех училищалар, профтех лицейлер деп атабыз бүгүнкү күндө. Ошол жерде окуп атасыңар. Германия мамлекети деген билесиңер, мындай жөнөкөй эле салыштырууда фашисттик Германия ушул СССРден жеңилди, туурабы? Бирок чын-чынында бүгүнкү күндө мындай экономикалык күч жагынан, ушул эле кесиптик багыттар жагынан карай келсең Германия жеңгендей да. Бул кандайча болду дегенде, бул эл ошол илгертен өнөргө, ошо кесипке маани бергендиктен биринчиден, экинчиден ошол Улуу Ата Мекендик согуш учурунда талкалангандан кийин ошол кезде Германияны бутуна тургузган премьер-министр айткан: биздин мамлекетте экономисттер, юристтер жана башка адамдар эмес, бизде ошол кесипкөй адамдар, столярдар, малярлар, сантехниктер, электриктер, мындай айтканда ошол кесиптин ээлери биздин Германияны түптөштү, түзүштү, көтөрүштү деген да. Ошон үчүн Кыргызстандын кайрадан эле өнүгүшү ушул чыныгы кесипкөй адамдарда болмокчу. Биринчиден ошол эң жакшы кесипти ээ болушубуз керек, бир. Экинчиден сөз түрдө биз кайсы гана кесиптин ээси болбойлу адамдык асыл сапаттарыбызды сакташыбыз керек. Мындай чыкканда чыныгы адам бойдон калышыбыз керек. Ушул жерде бир маселе бар да, уланова. Азыркы биздин жаштар, кесип алып аткан биздин улан жаштарыбыз канчалык пайыз сиздин оюңузча мындай кесипкөй адис болуп чыгып атат? Эми пайызын мен санап эсептей албайм, анан статистикалык данныйларды караш керек. Бирок бүгүнкү күндө ушул кесипке өңүлгөн жаштарыбыз туура да. Убагында мен ушул юрист баягы эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөптүр деп, юрист десе баардыгы эле юрист болуп, экономист десе баары эле экономист болуп кеткенине туура эмес карачым. Себеби коомду анализ кылып көрө турган болсок, 100 юрист бүтө турган болсо, анын бир 3-5 иштесе, калганын баардыгы базарда, ошо Россияда строй бригадалар толуктап ошол жактарда жүрүшөт, туурабы? Мигрант болуп, жер которуп дегендей. Негизинен ушул кесипке бүгүнкү күндө баа берилип атат. Биз ушул колубуздагы бар алтындын баркына жетишибиз керек да. Мына учурдун талабына ылайык жаңы технологиялар, мына силерде тегереңерди карасам, жанагы эле ошо Германиянын NAF фирмасынын эмелери, рекламалары турат. Эмне үчүн ушул NAF-ту биз Кыргызстанда ойлоп таап, ошол сыяктуу деңгээлге өстүрбөйлү? Мындайча айтканда, Темирлан байкеңер айткандай,
арканды алысыраак ыргытып максатты улуу коюш керек да. Мен да ушундай баягы кесипти үйрөнөлү, бирок ошол кесиптин багытында биз келечекте ушул өзүбүздүн проф тех училищаларыбызды, окуу жайларыбызды учурдун талабына ылайык заманбап таризде жабдып, мисалы эң сонун окуу жайларда окушуңар керек, туурабы? Анан бул бир эле ушул борбордо топтолуп калбаш керек, жерлерде. Шаардын мүмкүнчүлүктөрү айылда да болуш керек. Мындай чыкканда азыр айтып атпайбы, айылда өнүктүрөбүз. Менин максатым айылда өнүктүрүү. Эң туура идея да. Себеби биз шаардагы мүмкүнчүлүктөрдү издеп элдердин баары шаарга топтолуп турабы? Кыргызстан 4 таранын элдин баары Бишкекке топтолуп алган. Бишкекке топтолуш шарт эмес. Ошол эле шарт Токтогулда болуш керек, ошол эле шарт Кара Сууда болуш керек, ошол эле шарт Таласта, Бөкөнбаевда, Нарында, мындай чыкканда областтын борборлорунда, рай борборлорунда, же болбосо айылдын эмесинде да өнүгүш керек да. Ошол өнүгүү силердин аракетиңердин натыйжасында болмокчу да. Мамлекеттик туура саясат жүргөн учурда, бул багытта идеология туура калыпка коюлган учурда, анан элибиз мындай кесипте маани берип, себеби өнөрлүү эл өлбөйт, туурабы? Кыргызда бекеринен айтпайт, өнөргө басым жасап келген эмес. Күндө Кыргыздын ошол эле жанагындай өтүк ултургандары, мына жанагы Тоголок Молдо айылындагы жигитти көргөнсүңөр да. Кыргыздын ошо Булгарысынан эле бут кийим жанагындай сапожкаларды тигип, анан биздин базарга сатып жүрөт да. Арзандагы сапаттуу деп, туурабы? Ошол сыяктуу улуттук өнөрлөрүбүздү дагы өнүктүрүшүбүз керек да. Жаштарга анда сөз берели. Мынакей биздин агайлар жакшы маселени көтөрүп өттү. Бирок ошол эл ичинде сындар да бар да, азыркы жаштар окубай калды, билбей калды депчи. Анан дагы бир маселе бар. Мисалы азыркы тилекке каршы жогорку окуу жайдын бүткөндөр жумушу жок жүрөт. Соода сатык менен алектенгендер көп экен, ошолор Россияда, базарларда. Орто окуу жай ошол кесиптик лицейлерди бүткөндөргө жумуш кышы жайы 4 мезгилде даяр экен да. Суроо талап көп. Анда жаштардын оюн уксак, мынакей биздин агайлардын сөзүнө силер кошуласыңарбы же балким силерге мындай кесип керекпи же диплом керекпи? Кандай болуп атат мындай кээде? Кээ бир учурда баягы бизде мындай окуу жайлар тапшырганда диплом үчүн эле тапшырышат да. Анан башка менен ал нерсе менен иштебейт. Анан биздин агайларда эле бул агайларыбыз көп дипломдору бар агайлар олтурат бул жерде. Ал маселеге токтолобуз деген ойдобуз. Келе жигиттер. Кесипке да тапшырып, ушу окуу жайда бүтүп алсак, кийин башка окуу жайларга да тапшырсак болот. Башка окуу жайларга барып, чоң окуу жайларды бүтөрдүм, ушу кесип менен иштеп өзүңдүн жашоо турушуңду өзүң таап тура аласың да. Анан да кошуп кетсем, бул жерде өзүң кесибиңе ээ болуп, жакшы иштерге ээ болосуң. Сиз айткандай чоң окуу жайларды бүткөндөр диплом алып жүрүшөт, кээ бирөө болсо иштеп акча таап атышат. Бул кесипти бүткөндөргө жакшы эле жумуштар берилет. Жакшы жумуштар. Демек, эл жагынан суроо талап көп. Анан азыркы биздин жигит айтпады, ошол нарын жакты мен өздөштүрөм, өнүктүрөм депчи. Сенде кандай тилектер бар келечекте? Келечекте өзүм айылыма өнүктүрүп, ушу өзүм айылымды эле эмес, көптөгөн жерлерге барып өнүктүрүп, ушу башка имараттарга мебель жасап берүүгө. Сиздер окуган учур менен азыркы окуп аткан балдардын же болбосо эже агайлардын айырмалыгы же өнөр ээлеринин айырмасы эмнеде? Мен бир нерсени азыр балдардан сурагым келип атат да. Мына сабактан тапшырма берилди да. Андан кийин сабактан чыгып алып туруп кол көтөрүп деле айтсаңар болот да. Канча бала китепти ачып туруп анан сабакка даярданат. Мындай жалган айтмай жок да, чын Кудай көрүп турат. Үйдөн канча бала даярданат. Окута колдор калтырап атат. Эми биз деле түшүнөбүз, бизде туура эле. Биз деле түшүнөбүз да, мындай азыркы заман негизи ушул багытка бурулуп кетип атат да. Интернет деген чыгыптыр. Экөө жолугуп алып, аябай чалышып, сагындык бири-бирин деп жолугуп алышат экен дагы, экөө жолугуп учурашары менен эле кайра эле өздөрүнүн телефонун алып болот экен да. Анан кайра кетип атканды эстеп калып, экөөбүз жолукканбыз, мейли анда деп. Кайра мындайраак барып алып кайра чалат экен да. Жолукпайлыбы депчи. Эми ушундай заманда жашап атабыз, биз деле силер туура түшүнөбүз да. Бирок эми айырмасы ушул, биз китепти ачып, негизи окуйт элек да, даярданат элек. Бекерден айтпайт да, китеп, бул баягы араб тилинен келген, китеп деген билим булагы дейт да. Балдар мындай да, китеп
китепти ачып окумайынчачы силер баары терең билим алабыз деп эч качан ойлобогула да. Мен ачык эле айтайын силерге мындай мейли интернет карабагыла деп айтпайм, мейли анда эле карагыла, бирок китептен алыс болбош керек да. Биздин убакта ошол мен бул жерде окуганда дагы азыр Темирлан ага айтпады, темага кайрылабыз депчи, бул кишилерде дипломдор бар деп. Менде 3 диплом бар да негизи. Бирөөсү ушу сиздердин окуу жай, с отличием кызыл артыкчылык диплом менен бүткөнбүз бул жерде. Анан дагы бирөөсү дагы бир ушундай эле техникалык окуу жай, анан үчүнчүсү политехникалык институт диплому бар да. Мына ачык эле айтып атам, китепти ачып кечке окуп даярданчыбыз да. Азыр мен силерди эмне үчүн ушундай китеп карабай атканыңарды билип калып атам, себеби менин үйүмдө дагы өзүм балдарым бар да, студент балдарым бар, мектепте окуп аткан балдарым бар. Ошолордон да сурайм да, сен үйдөн китеп ачканын көрбөйм, сен кантип 5 алып келип атасың десем, ушундай эле деп коет. Анан кандай болуп? Мен таң калам да, кандай болуп? Гений болуп кеттиби, же балдар көзү ачылып кеттиби? Же мугалимдер ошо балдар ыкташып алды, ушинтип эле сурап коебуз, ушинтип эле окутуп коебуз депчи. Бирок бул негизи жакшы эмес да. Биз жакшы жагын өтүш үчүн сөзсүз түрдө балдар китеп окуш керек да. Китептин таасири башкача да. Мен өзүм башыман өткөн киши катары айтып атам. Анан бул жерде бүгүнкү күндө кандай сабак берип атат? Негизи анын жөнүндө маалыматым аз. Бул жерде кантип сабак берип атат? Бирок өзүм үйүмдө студенттер бар болгон себептен билип атам, багыт таптакыр бурулуп калды да бүгүнкү күндө. Бул жакшы эмес. Улумун айтып калат, жогорку улумунчу азыркы балдар окубай калды, барбай калды, анан кийин бир тетрадь менен эле 10 сабак барат экен да. Анан сиздердин убагыңыздарда кандай эле? Ооба, ошонун маселе ушул жерде жатат да. Эми карайбыз балдар. Мен силерге мындай агайыңар катары мындай келечек мындай бизге жөн эле мындай бейгапар эмес да, келечек бизди мындай кооптондурат, келечек үчүн ойлонобуз, жүрөгүбүз кыжалат болот келечек үчүн. Ошон үчүн айтып атабыз да. Ошон үчүн айтып атабыз. Сөзсүз түрдө агайлар айткан нерсени минтип кабыл алыш керек да. Студентсиңер да. Сөз минтип кабыл алыш керек да. Агайым мага жакшылык каалаган үчүн айтып атат. Ушуну аткарайын деш керек. Урушуп койсо деле туура эле кабыл алыш керек. Туура кабыл алыш керек. Урушуп атабы, жаман көрүп атабы, бул силердин эле келечегиңер үчүн пайда деп түшүнүш керек да. Бул менин агай менин келечегим үчүн жакшы мындай пайда болсун деп айтып атат деп. Эми карайбыз. Мугалимдерчи. Бир да дүйнөдө мугалим минтип ойлобойт экен да. Эми эмне болсо ошо болсун дебейт экен да. Бардык мугалим эң жок дегенде ушу баласы бир жакшы адам болуп чыкса, окуткан баласы жакшы адам болуп чыкса, ар бир мугалим минтип ойлойт да. Мактанат да. Менин окуткан балам депчи. Ошон үчүн балдар мен силерден аябай чоң сураныч. Китепке кайрылгыла, анан сөзсүз түрдө мугалимдин айтканын аткаргыла. Ал силер жакшы болсун эле дейт. Сыймыктанат, баракелде. Мына азыр мен кошуласаңар кошулбайсыз билбейм да. Азыркы жаштар көп элдер айтып калышат, окубай калдым. Азыр агайды айтып атпайбы балдарынан салыштырыпчы. Мындай ким эми далилдеп тастап берет. Биз окуп атабыз, мына интернетти мындай пайдаланып атабыз кел. Интернет пайдасы мындай, күнүнө мынча саат кирем, анан мындай жакшы сабактарды алып атабыз. Интернет жакшы жактары көп да турабы? Анан жаман жагынан канча пайызын алып атасыңар, канча саат убакыт кетип атат? Assalamu alaikum. Менин атым Тимур. Бүбүсара Бешенли атындагы орто мектепти бүтүрүп келгем, Таштабай айылында. Негизи мектепте окуп атканда мен деген китептин баарын салып алчу экенмин да. Сумкамды батса да, батпаса да. Жакшы эле окуучумун, 5 менен бүтүрүп эле келгем. 9дан кийин. Анан мыякта айтып атпайсыз, балдарым китеп карабай эле 5 алып келип атат деп. Ал мындай эже агай айтып берип атат. Жакшы кабыл алса өзүнө сиңирип алса эмесине. Ал ошону эле кайра эртеси келип кайталап айтып берип койсо ошон үчүн жакшы баа коет да. Интернеттен сүйлөшүп эме таанышып алып жолугуп атасыңар дегенсиз. Аныңыз туура андай болбойт, мындай чыныкы мындай кат жазышып, чыныкы жүрүп сейилдеп бири-бири менен сүйлөшүп жүрүш керек да, анысы да туура. Бирок могу китеп ачып карабайсыңар деген ал туура эмес болуп калды байке. Ким менен сейилдеп жүрүш керек ошондо? Жок, эми интернет жок. Интернет менен сүйлөшүп таанышып эле бир жолу кайра кетип калып атасыңар деген ошонусу туура эмес болуп калды да, агайдыки. Ошол туура эмеспи? Жок, туура да. Эжелер агайлардын айтканды айтып берип коебуз. Анын кабыл алуу жөндөмдүүлүгү жакшы болушу мүмкүн деп.
туура себеп дегенде биздин кыргыз эли ушунча чоң эпос манасты кагазга эмес мээсине отуруп келген деген түшүнүктү айтып атсың да, жакшы. Мындайда бул жер жаралгандан бери заман ушул огунда эле айланып атат да. Маселен, жер өзүнүн огунда, күн өз огунда, ай, жылдыздар бар өз огунда. Бирок коом кыймылдап атат да. Маселен, заман бузулуп кетти, же тигинтип кетти, минтип кетти дегенден биз алыс болушубуз керек. Заман бузулбайт дагы, бузулганда эмес, ахиретте гана бир бузулушу мүмкүн. Коом бузулуп атат. Коом кандай? Мисалы, биздин аталарыбыз, энелерибиз, чоң ата, чоң элерибиз кандай кыйынчылыктарды көргөн. Ошондо жылаңайла канча бир жерге бутуна чарык байлап барып окушуп келген экен да. Анан кийинки биз деле окуганда мен өзүм 12 километрге жөө барып окуп келдим да, 10 жыл ошону окуп ошентип бүтүрдүм да. Азыркы балдарга мисалы шарт бар. Бул эшектин жүгү жеңил болгон сайын жаталак болот деген кеп болуп атат да. Бизге аталарыбыз айтса, бизге ошондой жомок сезилчү да, ушу кантип болсун деп. Эми биздин айтканыбыз азыркы силерге мүмкүн жомок болушу мүмкүн да. Анысы кандай, канчалык немеңер жүгүңөр жеңилдеген сайын, силерге ошончолук шарт түзүлгөн сайын силердики кайра күчтүүрөөк болуш керек да. Себеп дегенде азыркы техника өзүп аткан учур, өнүп аткан учур, анан бул Муктар агайыңар айткандай туура, китеп бул билим булагы. Ошо китеп тилин угалы. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер номер 4 кесиптик лицейдиндеги ар бир кесип ардактуу деген теманы көрүп жатасыздар. Уландысын кийинки убакытта аяндан көрсөңүздөр болот. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар.